Оксана Рыскулова. Сиз издеген жолдор. Өзүңдү жең 2. Гүлзаданын буулуккан таланты. Сиңдим Гүлзада Рыскулова кичинесинен эле ырчы болом деп кыялданчу. Шамалга ары бери ыргалып, бир кол менен бутакты кармап, коркунучтар жүрөк шуулдатса да, кыйкырып ырдап ырахат алчубуз. Жаратылыш кубулуштары бизге жагар эле. Шамал болуп, жамгыр жаап баштаганда биз бактын башына чыкчубуз. Шамал бутактагы жармашып турган бизди терметип, чачыбызды, көйнөктөрдү желбиретчү. Көйнөктөрүбүздү дирилдетчү. Жамгыр жаай баштаганы шатыраган добушуда ырдаганга шыктандыруучу. Өрүктүн тикени колу бутубузду телип, канаганына да кайыл элек. Гүлзада эргип ырдачу, биз коштоп кетчүбүз. Ар бир дүйшөмбү күнү мектепте чогулуш болуучу. Эки алгандарды, кечиккендерди, шоктонгондорду ортого чыгарып, уяткарып, мугалимдер жамааты урушчу. Жеме уккан окуучулар баштарын шылкыйтып, маанайлары түшүп турар эле. Аягында жыйынтыктап жатып, Рыскулова чыгып ырда дешчү. Маанайы түшүп тургандарды башка шаңдуу ырга буруу канчалык кыйын экенин азыр элестетсем, оор экен. Бирок Гүлзада белгилүү обончу Апаз Жайнаковдун кыргыз жерин башын бийик көтөрүп, колун жайып ырдай баштачу. Шылкыйган баштар көтөрүлүп, көңүлдөрү шат болуп, анан сабактар шаңдуу башталып кетчү. Үйдө күкүнү биз капа кылсак, айнек бардага жашынып алып, кайгылуу музыканы ырдап, көзүнүн жашын мөлтүрөтүп, жүрөктү оорутчу. Анын көңүлүн апам дагы, биз дагы карап турчубуз. Иштин оорун мен кылып, жеңилин ага берер элек. Бирок көргөнүн бат үйрөнүп, эпчил, тың кыз болчу. Камыр кылганды 3 классында үйрөнүп, 5 классында нан жаап, мени жемеге калтырган. Атам ырчылык кесипти, кесип деп табаалабай, Гүлзаданы көп урушту. Сүйүү жөнүндөгү ырларды ырдаганын жактырбасын билчүбүз. Комузун алып ыргытканга чейин баруучу. Атам Курманбек эпосун жана айтыштарды сүйүп укчу. Атама жагам деп Курманбек эпосун жаңыча иштеп чыкты. Атам батасын берсин деп Майра Керим кызына шакирт болуп, айтышка чыгып ырдап да жүрдү. Эл мактаса да атам жакшы, азаматсың дебеди. Гүлзада ыйлап дагы, ырдап дагы жүрдү. Гүлзаданын көкүрөгү дайыма букка толуп турчу. Ал бук ташкындаган талант эле. Булактын көзү ачылбай, буулуккан талант жарыла албай, төгүлө албай, чачыла албай көпкө буулукту. Анан курман жандаткан ырдады. Айкөл манастырдап чыкты. Жабылуу сезимдерге жан кирди. Ургуштаган таланты менен өзү да обон жаратты. Өмүр чиркин кандай, узак жолду бастым талбай, каректерим канбай, бул өмүргө эй деп, обон эмес, ургуштаган талант менен ырдын тексттеринде жаратты. Бала кезден көксөгөн тилегине акыры жетти. Бир топ эл аралык фестивалдарга катышып, жеңиш менен кайтты. Көчмөндөр оюндарында мекенчилдик сезимдер менен жаралган ырларын төгүп ырдап, баягы өрүк бакка чыгып ырдаган кыз кыргыз элинин жүздөгөн улуттардын алдында ырдады. Биз сыймыкка бөлөндүк. Эл суктануу, рахаттануу менен Гүлзаданын добушун бир дем менен тыңшап турушту. Манас ата, Курман жандатка, Курманбек баштаган ата-баба арбактары ал ирмемдерде колдоп, коштоп турушту. Гүлзада чыгармачылыгын ар тараптан өнүктүрүп, үзүрлүү эмгектин үстүндө келе жатат. Дагы да максаттары чоң, таланты ташкындап, дагы көп нерсени жаратат деген тилектебиз. Бир жылдан кийин өлөсүң десе, эмнени биринчи ойлонот элеңиз? Бир жылдан кийин өлөсүң десе, эмнени биринчи ойлонот элеңиз? Жумушуңуз маанилүүбү? Турмушуңузда эмнеге үлгүрдүңүз дагы, эмнеге үлгүрбөй калдыңыз? Жашоо ушунчалык таттуу экендигин ушул акыркы жума сездим. Алдын ала ден соолугумду каратып коеюн десем эле, врачтар рак болушу мүмкүн деди. Ишенбедим. Экинчи жолу да текшерүүгө жөнөтүп, жыйынтыгын бир жума күттүм. Ичкеним ирим, жегеним желим болду. Экинчи текшерүүдө дагы врач бекемдеди. Рак деп.
Сүйлөсөм көзүмдөн жаш төгүлөт. Эч кимге айтууну туура көрбөдүм. Жолдошумдан гана жашырбадым. Ага төгүлүп ыйладым. Эч кимге билдирбедим, бирок жолдошумдун алдында алсыз, колунан эч нерсе келбеген кичинекей кыздай болдум. Саат сайын көңүлүмдү сурайт. Балдарым телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдөн түшүнүп алышып, алар ыйлап жүрүшөт. Биздин үй бүлөгө каран түн түшкөндөй болду. Атам 2 жолу инсульт алган эле. Мен балдарынын туну болгондуктан өзгөчө мени жакшы көрөт, мени менен сыймыктанат. Кайсыл ишти баштасам дагы туура деп колдоп келет. 60 жашка чыгып чыкпай ооруп калганына дагы деле ишенбей келет. Анан атама кантип айтам? Менин күйүтүмдү көтөрө албай, менден мурун кетип калат деп ойлосом, көзүмдүн жашы талаа болуп куюлат. Макул боло баштадым. Жакшы иштерди жасап жатыптырмын. 1 жыл эле калса деле ушул ишимди улантамын. Көп адамдарга менин жардамым керек экенин сездим. Мен жумушумду акыркы күнүм, акыркы алым калганча илгерилетем. Бул менин акыркы чечимим болчу. Дагы анализ тапшырдым. Түшүм эле болуп калсачы, деймин. Денемди катуу чымчыладым. Жок, өңүм экен. Балдарыма көп убакыт бөлбөй жумушум деп жүргөнүмдү билдим. Жакындарыма жакшы сөздөрдү аз айтканымды сездим. Чыккан күндү, баткан күндү карап, суктанбай калганымды баамдадым. Ар бир күнү бет алдымдан жолуккан табигаттан шумдуктуудай кооз кереметин, кобулуштарын байкабай, жүрөгүм сенек болуп калганын сездим. Болор болбос иштерди көйгөйгө айландырып жүргөн турбаймынбы, дедим. Бир китепти ачып окусам, мага атайын даярдалгандай темага көзүм түштү. Өлүм тууралуу таамай айтылган саптар экен. Ким жайкы гүлдөрдү жакшы көрсө, жайында көз жумат деген сөз бар. Осаму Дадзай. Сиз денени өлтүрүшүңүз мүмкүн, бирок рухту өлтүрө албайсыз. Роберт Стивенсон. Өмүр бербегенди өлүм берет. Константин Пустовский. Атүгүл өлөрдүн алдында да жакшылап уктап алыш керек. Александр Владимирович Мазин. Өлүм бул болгону денеңен ажыроо. Serial Experiments Lane. Эгер сен чын эле адам болсоң, өлүм сөзсүз келет. Бул жашоодон турналар булуттун арасына жетип кеткен сыяктуу кетиш керек. Виктор Плевин. Өлүмдү жеңүү мүмкүн эмес, демек жашоонун деле маңызы жок. Гоголь, Ви. Ар бир адам менен миңдеген мүмкүнчүлүктөр кошо өлөт. Макс Фрай. Эч нерсе түбөлүктүү эмес. Ооба, туура дедим. Ойлор, түгөнбөгөн ойлор. Баламды караймын, кызымды караймын. Эмдиги жылы 15 жаштан өтүп калышат экен. Жакшы тарбия бериптирмин. Өз жашоосун алып кете алышат. Жоңоюп дагы калышты. Ушуларды кандай зарлап тапкан элем. 5 жыл балалуу болбой түңүлүп калганда Кудайымдын пейили кенен экен. Уулду дагы, кызды дагы бир убакта берип, жашоомду ырахатка бөлөдү. Эне деген ат карзыдым. Жөн эле эне эмес, эгиз балдарды жарык дүйнөгө алып келдим. Ошол балдарым 14кө чыгышты. Дайыма жанымдан чыгарбадым. Таштап алыска кетпедим. Москвага келсем, эч нерсеге карабай чогуу алып келдим. Мага камкор, сезимтал болуп чоңоюшту. Эми колумдан жумушталаарда, кош ак кайыңдай болуп, бой керип өсүп бара жатканда, кайран өмүрүм кыйрайбы? Жолдошум үчүн дүйнөдө менден сулуу, менден жакшы аял жок. Көңүлүмдү калтырбады. Коргошундай оордугу менен менин аялдык кылып көрсөткөн кыялымды көтөрдү. Эми түшүнүп, эми кимдин ким экендигин билгенде, 39 жашымда кайран өмүр жайнабай, жайраңдап калмай болду. 3-чү жыйынтыкты күтүп олтурам. 2 саат 2 кылымдай болдугу. Ийи баса, бая бир жигит менен жолдон даректи сурап жатып таанышып калдым. Улуту калмак экен. Сиз эмнеге барасыз ал тарапка? Деп сурап калды. Менин анализим жаман ооруну көрсөтүп жатат, деп айттым. Же орус тилинде жеткиликтүү түшүндүрө албадымбы, билбейм. Ал жооп айтты. Атам 1 жылдан бери ошол оору менен алышып жатат. Биз бир гана нерсени күтүп калдык. Атам дагы, биз дагы чарчадык. Мен сизди өтө жакшы түшүнөм, дебеспи?
Мына бетиме айтылган ачуучундук. Эч нерсе дей албай шылкыйып келдим. Чык, чык, чык деп дуалга илинген саат жашоом азайып бара жатканын белгилеп жатты. Рыскулова жыйынтык чыкты. Экинчи жолу кайталаганда гана уктум. Эмне дейт болду экен? Башымды бийик көтөрдүм. Эмнегедир Корманжандатка энебез көз алдыма тартылды. Башыңды көтөр, өлүмгө тике кара. Мурун мен үчүн бул жөн эле сөз болчу. Азыр өтө күчтүү сөз экенине баа бердим. Жанымдагы кызга күлгөнгө аракет кылдым. Бирок жылмайганым арсыз эле. Жылмайганым жалган эле. Жакшы адамдардын бир гана эки жүздүүлүгү ичинен сыздап турса, жылмайып турганында деген кайсы бир философтун сөзү эсиме түштү. Терең дем алдым. Акыркы жыйынтык менен баары чечилет. Мага эми баары бир болчу. Мен өлүмгө тике карап коркпой калдым. Жыйынтык чыкты. Эмне экен? Кирип эле берген суроом ушул болду. Дарыгердин тилинде бир нерсе деди. Кайра сурасам, өзүңдүн дарыгериңе бар деп катуу айтты. Айласыз чыктым. Эсемес келди. Жолдошумдан экен. Жыйынтык чыктыбы? Чыкты. Суроо артынан суроолорду жаадырды. Мен жооп бербедим. Минута дагы өтпөй калгандыр. Дарыгерим экөөбүз сүйлөшкөнүбүз боюнча жыйынтыгын мен окуп беришим керек. Себеби ал жумушунда эмес болчу. Телефонуна чалып окуп бергенге аракет жасадым. Эч нерсе түшүнбөдүм деди. Ахалатчандардын бир канчасынан сурандым. Кээси макул болбосо, кээ бири окуй албай койду. WhatsAppка жөнөтүү эсиме түшө калганына сүйүнүп кеттим. Карасам, WhatsApp жок экен. Ошентип убара тартып жатып, тынбай эсемес келет. Жакшы элесиңби? Эмне болсо деле айтчы. Өлүмдү деле угузат го. Мен окуп жооп бербедим. Дарыгериме чалдым. Эмне кылам? Мен жумушта эмесмин. Күтө албаймын го. Анда жумушума келип тур. Мен сен үчүн барайын. Бирок кечирээк кел. Башка эмне кылат элем? Өлүм менен өмүрдүн учкундары жылтылдап турганда, менин тирүүлүгүм менен өмүрүмдүн маселеси чечилип жатканда, башка андан да маанилүүрөөк эмне ишим бар? Жумушуна барып күтөм да. Шашпай жөнөдүм. Биз үй бүлөдө 3 кызбыз. Кандай жакшы, бир тууган эже-сиңдилер. Бүт сырыңды айтасың. Сен алардан башка эч ким жакшы түшүнбөйт дагы, жакшы билбейт дагы. Бир тууган сиңдилериме чалууну чечтим. Жакындарым менен бөлүшкүм келди. Бирок апамды аядым. Атамдын түйшүгүн тартып, өзү деле бир топ ооруп жүрөт. Жөө кетип бараттым. Сиңдиме чалдым. Башка нерседен кеп салдым. Бирок аягы ушул ооруу менен коштолду. Жыйынтыгы менин колумда. Жакшы эле боло турганына ишенип турам. Сен кыжалат болуп жүрбө. Баары жакшы, кыжалатчылык артта калды. Билесиңби, сага айтпай бир жума ойлондум. Бүттү. Эми 2 сааттан кийин угам. Кандай жыйынтык чыкса деле, мен сени жакшы көрөм. Дайыма сагынам. Сен чакырганыңда бара албай калып жаттым. Карачы эми. Москвага сенин жаныңа келип деле убакыт таап бара албай жатам. Дайыма барып келсемби деп чыгынып, кайра калып калам. Кой, үйгө эле барайын, балдарым эмне болду деймин. Сен канча рет жаныңа чакырып алдың, эсиңдеби? Мен кайра эле жумушума карап, сенден алыс жакка кетип калып жаттым. Акыркы көчүп баратканымда сен ыйлап жатам деп айттың эле. Эми мен биротоло келбес болуп, сенден кетемин го. Анда кантесиң? Деген акыркы сөздү ичимен айттым. Ансыз деле ыйлап жатканыңды билдирбей турдуң. Телефонду өчүрүп койдуң. Мага билдирбейин дедиби билбеймин. Ойго батып, жөө кетип жатам. Социалдык баракчама кыскача өзүм жөнүндө жаздым. Жарым сааттан кийин дагы бир сиңдим Кыргызстандан чалды. Эмне болду? Окуп алып аалам караңгы болуп кетти. Аябай коркуп кеттим. Тынчылыкпы? Ыйлап баштады. Мен аны сооротуп, баары жакшы. Бүт деме. Жыйынтык деле угам, ал деле жакшы экен. Мен түшүнбөсөм дагы жакшы деп турат, деп койдум. Кагазды булгалап көрсөттүм. Себеби ай күнүнө жетип олтурат. Аман эсен көз жарып алсын дедим. Мен өзүмдү кармаганга аракет кылдым. Буулугуп араң турдум. Коштошоюн десем, телефондон мени менен сүйлөшкүсү келип, коштошпой койду. Мен метрого келип калдым, деп сурабай эле өчүрүп салдым. Паркка кирип, жарылып ыйладым. Бир тууган сиңдилеримди аяп ыйладым. Аларды кыя албай ыйладым. Эже сиңдилер ушунчалык жакын экендигин түшүндүм. Мурун анча маани бербептирмин.
ушул убакытка чейин аларды капа кылганымды эстеп ыйладым. Үн чыгарып кечирим сурап ыйладым. Мен аларды капа кылганга акым жок болчу. Себеби эки эле сиңдим бар. Кантип ушулардын көңүлүн таба албаймын. Өзүмдүн башымды өзүм койгулаймын. Кантип өз кызыкчылыгымды ойлодум. Адамдар тынбай жаңылып турат экенбиз да. 40ка чыксак деле акыл кирбей, үйрөнө турган нерсебиз арбын экен го. Бир китептен окуган окуя эсиме түштү. Бир аялдын баласы, жолдошу, бир тууганын зынданга салышат экен душмандар. Аял карыптай болуп, күнү түнү ошол жерден кетпей коет. Ал аялга бир мүмкүнчүлүк берүүнү ойлошот. Хан аялды чакырып алып айтат: "Сага мүмкүнчүлүк берем. Сен каалаган бир адамыңды чыгарып берем", дейт. "Кимди тандайсың? Балаңдыбы, жолдошуңдубу, бир тууганыңдыбы?" Аял ойлонуп туруп айтат: "Мен баланы дагы төрөп алам. Жолдошумдун ордун да алмаштырсам болот. Мен дүйнөдө колумдан келбеген нерсе, мен таба албаган адам бул менин бир тууганым. Бир тууганымды таап берген ата-энем өлгөн. Анын ордун эч нерсеге алмаштыра албаймын. Көз жашын төгүп туруп, мен бир тууганымды тандадым. Аны чыгарып берүүңүздү өтүнөм", дейт. Аялдын акылмандуулугуна баа берген хан үчөөнү тең зындандан чыгарат. Ушуларды ойлоп жатып, көздөгөн жериме жетип келдим. Жолдошумдун сөзү эсиме келди. Тынбай ыйлай бергенимде айтты эле: "Акыркы күнүң калса деле, ыйлабай кайраттуу болбойсуңбу?" деген сөзү дем берди. Көзүмө жаш келсе эле ушул сөздү эстеймин. Эч нерсенин кызыгы жок. Оору эмес, санаа эле адамды өлтүрүп койгудай. Себеби эч жерим оорубайт. Бир аздан кийин көңүлүм ачылып, курсагым ачканын сезип, кофе ичтим. Мынчалык таттуу экенин мурда сезбепмин. Ушул кофе дагы менин көңүлүмө таасир берет экен. Ушул абалыма да күнү түштүм. Макул болдум. Бир жыл калса деле күлөт турбайсыңбы? Жашайт турбайсыңбы? Жашашың керек экен да. Жашоонун айтылбаган, эч ким жаза албаган мыйзамы көп турбайбы? Шашып-пушуп дарыгерим келди. Мен негедир токтоо болуп, мурдагыдай шашпай калдым. "Кир", деди. Кагазды окуп жатат. Мага баары бир болуп калды. Эмне десе деле таң калбаймын. Эмне болушумду бул билбейт, Кудай билет, дедим. "Рак эмес экен, бир аз дарыланыш керек", деп айта баштады. Хирург менен сүйлөшүп, операция жасатыш керек деди. Дагы бир нерселерди жасашымды айта баштады эле, мен рахматымды айтып чыгып кеттим. Себеби ишенбей калдым дарыгерлерге дагы. Мага баары бир болду. Сүйүнгөн деле жокмун. Себеби жашоо өзү деле кыска эле. Окшош күндөр өтүп жатса эле, өзүбүздү узакка жашоочудай сезебиз. Түбөлүккө жашачудай сезебиз. Кандай айырмасы бар? 100 жыл жашайсыңбы? 1 жыл жашайсыңбы? Баары бир ар бирибизди өлүм күтүп жатпайбы? Эң негизгиси, менин 1 жыл эле убактым калса, эмне кылмакмын, эмне иш бүтүрмөкмүн деп дайыма суроо салышыбыз керек. Анан жакындарыбызды капа кылбоо. Таң калыштуусу дагы кайра узакка өмүр сүрүү, узакка максат коюу кыйындай сезилди. Бул иштин, бул окуянын пайдасы жолдошум экөөбүз маанилүү иштерди тез арада чечтик. Бизге чоң сабак болду. Бул окуяны бөлүшүүмдүн себеби баса белгилеп айта кетчү нерсе, эгерде ден соолугуңузда көйгөй болуп, ооруп жүрсөңүз, абалыңызды оорлотуп ойлонбоңуз. Мен ооруп жүрөм, ден соолугум начар деген сыяктуу ойлордон алыс болуңуз. Оюңуз менен иштеңиз. Сиз ал абалыңыздын жакшы экенине ишениңиз. Күчтүү болуңуз. Сиздин ишенимиңизди эч бир оору баса албайт. Дүйнө жүзүндөгү кээ бир адамдар өздөрүн ынандыруу менен куландан суу айыгып кетишкен. Мен ден соолугумдагы бир нече ооруларды күндө эртең менен таза абада чуркоо, көнүгүү жасоо менен ден соолугумдун жакшы экенине ишенбесем дагы өзүмдү өзүм ынандырып жүрүп айыгып кеттим. Бардык тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда экенин сезип, жоопкерчиликти өз моюнубузга алалы. Мен ишенем, сиз жасай аласыз. Сиз күчтүүсүз. Ааламга эмне бере аласыз? Ойлонуңуз. Өлүм өмүрдүн бар жыргал кууралын көрүп, суу жыгылганча эмгектенгенден кийинки катуу уйку деп бир даанышмандын айтканы бар. Анын сыңарындай, жарык дүйнөдө көр тирилик менен алышып, өмүрүңүздү текке кетирбеңиз. Ар бир күнүңүздү, ар бир саатыңызды пайдалуу өткөрүңүз. Бай болуп жашаңыз.
ар бир күндү убайым, санаа менен эмес, ырахаттануу менен өткөрүңүз. Сиз жашооңузду шедевр кыла аласыз. Баары сиздин колуңузда. Максат жана ишеним. Биз чоң максаттарды койгондон коркот экенбиз. Тынч эле жүрөйүнчү. Бизнес ачып, анан жолу болбой калыптыр деген сөздөн коркобуз. Максат кое билүү өтө чоң баалуулук. Ошол нерсеге мойнубуз жар бербейт. Жазып эле койсок, кантип эле орундалып калсын дейбиз. Ооба, жазып эле койсок орундалбайт. Элестетүү керек, кайнаган каалоо керек, кыймыл аракет керек. Сага тандем болгон, кеңеш берип, бутуңа бут, колуңа кол болуп бере турган колдоочу адам керек. Келиңиз, бирден эле кадам жасаңыз. Азыр жазыңыз. 3 жылдан кийин эмнеңиз болушун каалайсыз? 3 негизги максат. Жазганда 80% максатка жакындайсыз. Жаздыңызбы? Азаматсыз. Сиз ийгиликтүү адамдардын катарына кошулдуңуз. Себеби максатын ар бир адам эле кагазга түшүрө бербейт. Эми ошонун негизинде 1 жылга максат жазыңыз. Кийинки кадам 1 жылдык максатыңыздын 3-өсүнүн 1-өсүн тандап, астын сызып алыңыз. Ушул максаттарыңызга бардык оюңузду топтоңуз. Эгерде аткарылышын кааласаңыз, 100% кепилдик берем. Бул айткандарды жасаңыз. Биринчи, максатыңызды ак баракка көчүрүп жазыңыз. Максатты жазып баштаганда телефонго алагды болбой, тынч жерге барып отуруңуз. Экинчи, максатка алып баруучу кадамдарды жазыңыз. Бул максатыңызга болгон алгачкы ишиңиз. Үчүнчү, көзүңүздү жумуп, бир гана ушул максатыңызды ойлонуңуз. Төртүнчү, сиз ал максатка жеткендей, ийгиликке кубангандай өзүңүздү элестетиңиз. Бул суроолорго жооп бериңиз. Кандай кийинип турасыз? Жарашыктуу, сиз каалаган көйнөк. Элестетиңиз. Өзүңүздү кандай сезип турасыз? Максатыңыз орундалган. Кимдер куттуктап жатышат? Элестетиңиз. Эми кайра барагыңызга караңыз. Кандай кадамдарды жасоо менен жете аласыз? Тизмектеп жазып баштаңыз. Сизди ушул максаттарга жеткирүүчү 20 чечим жазыңыз. Анда кеттик. Биринчи жазганда 20 чечим жаза албашыбыз мүмкүн. Эгерде күндө 15 мүнөт аракет кылсаңыз, сөзсүз табасыз. 20 чечим жазсаңыз, максатыңыздын 80% аткарылды деп ишене бериңиз. Жазып бүттүңүз. Эртеңки күнү 5 чечимди аткарыңыз. Мен ишенем, колуңуздан келет. Сиз ийгиликтүүсүз. Ишеним тууралуу уламыш. Тоо этегинде бир гүл болот. Бир эле жерде жамгырды күтүп жата бергенден аябай жадайт. Чоң-чоң максаттарды көздөйт. Дайра болуп агылып, деңиз болуп толкугусу келет. Акыры бир күнү чоң сапарга чыгууну чечет да, бир жолун таап агып жөнөйт. Агып жүрүп отуруп, талааны, токойду басып өтөт. Акыры бир чөлдүн башына келип токтойт. Күн ысык. Андан ары баруудан кооптонот. Бир убакта бир үн чыгат. Токтобо, көздөгөн максатыңа жетүү үчүн кыйынчылыктан коркуп артка кайтпа. Мына ошондо ийгиликке жетишесиң. Бирок суу ордунан жылбайт. Чексиз чөл, алдыда белгисиздик. Ошондо баягы үн дагы угулат. Жолдун көбүн басып өттүң. Эми аягына чык. Өз күчүңө ишен. Тоскоолдуктардын алдында алсыз болбо. Жашоодо жеңиш үчүн күрөшкөн гана өз максатына алга. Бул сөздөргө муюп, өз күчүнө шерденген суу чыгынып, алдыга карай агып жөнөйт. Күндүн ысыгына чыдабай, акырындап буулана берет. Бирок жолунан кайтпайт. Ошентип бир тамчысы да калбай бууланып кетет. Эң кызыгы, бууланган суу асманда булут болуп чогулуп, шамалдын жардамы менен көп аралыктарды басып өтөт.
акыры учу кыйыры көрүнбөгөн деңизге жетет. Ал жерден жараткандын буйругу менен жамгыр болуп төгүлүп деңизге кошулат. Ошентип кайдагы бир тоонун этегинде жаткан көлдүн суусу өжөрлүгүнүн, бекем эркинин, тынымсыз аракетинин жана өз күчүнө болгон ишениминин негизинде кыйынчылыктарга баш ийбей, акыры дайра болуп агылып, кыялындагы деңизге барып кошулат. Өзүңүзгө болгон ишеним уламыштагыдай бардык максаттарга сөзсүз жеткирет. Айтыңызчы окурманым, сиз үчүн жашооңузда эмне маанилүү? Эң биринчи ден соолук дейсиз. Туура. Дагы ойлонуп көрүңүз. Ушул жерден окууңузду токтотуп, калем сап алып жазып чыгыңыз. Мен ишенем, сиздин колуңуздан келет. Мен үчүн жашоомдун максаты жана маанилүү жумуштар эмнелер? Эгерде ушул жөнөкөй тапшырмаларды азыр аткарсаңыз, сиз 50% ийгиликтүү адамдардын катарына кошулдуңуз. Анткени ийгиликтүү адамдар бул жеңил тапшырмаларды аткарып келишет. Анда кеттик, бир аз ой топтоңуз. Биринчи ден соолук, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы. Андан ары тизмектей бериңиз. Азаматсыз, туура жасай алдыңыз. Кошумчалай кетчү өтө маанилүү жана максаттарга жеткирүүчү жумуштар. Биринчи ден соолук. Ал үчүн энергия, позитивдүү көңүл, спорт менен машыгуу. Экинчи, өзүңүздү өнүктүрүү, китеп окуу, өзүңүздү көзөмөлдөө. Үчүнчү, максат коюу, кыймыл аракет жасоо. Төртүнчү, акча табуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу, өз ишмердүүлүгүңүздү ачуу. Бешинчи, мамиле, жакын адамдарга жакшы мамиле жасоо, ар кыл тармактагы адамдар менен тил табыша билүү. Алтынчы, Кудайга ишенүү. Сиз өзүңүздүн үстүңүздөн иштей баштаганыңызда жан дүйнөңүздөгү ачылыштарды байкай баштайсыз. Ошол руханий байлыктын оозун ачуу менен көздөгөнүңүзгө жетип, бактылуулукту көздөй сапар тартасыз. Бактылуулуктун алгачкы эшиктери ачыла баштайт. Бүркүттөрдүн жашоо образы. Урматтуу асыл угарманым, сиздин ушул жерге чейин окуп келгениңизди урматтаймын. Демек, сиз экөөбүздүн кандайдыр бир окшош жагыбыз бар. Балким максаттарыбыз окшоштур. Сиз аракетчилсиз, ийгиликке умтуласыз. Сиз өжөрсүз. Сиз өзүңүздү жаңыртып, жараткыңыз келет. Сиз өзүңүздү жаңыртып, жараткыңыз келет. Өнүктүргүңүз келет. Сиз бул жашоодо бир из калтырып кетем дейсиз. Сиз изденүүдөсүз. Издесең табасың дейт элибизде. Мен ишиңизди баалаймын. Бул талыкпаган аракетиңиз чоң ийгиликти алып келерине ишенем. Биздин максатыбызга жетүүдө бүркүттөрдүн жашоо образы бизге мисал боло алат. Биздин максатыбызга жетүүдө бүркүттөрдүн жашоо образы бизге мисал боло алат. Бүркүттөр жаратылышынан күчтүү келет. Мээлеген олжосуна өтө тездик менен сызып барып алат. Белгилүү саясий ишмер, бир топ кара сөз менен ырлардын автору Каныбек Иманалиев бүркүттөр тууралуу төмөнгөдөй ыр жаратыптыр. Бүркүт жөнүндө ыр. Чөөнүн үнүн ушак айтып укпаган, аска мизин жаздык кылып уктаган, душман күтсө же өлтүргөн, же өлгөн, бүркүттөрдүн намысына суктанам. Чарк айланып, тээ бийикти бийлеген, чаңды аңды, пас жашоону билбеген, бүркүттөрдүн жашоосун айт пакиза, көр тирликтен өйдө жашайт кирдеген. Кошамат же жасакерлик сүйбөгөн,
көктү көксөп көздө учкан күн менен, шаңшып гана же ыйлабай же күлбөй, бир өзгөрбөйт бүркүт кабак түр менен. Таразалап бийигинде асканын, тарпаңдыбай таза кармайт накчанын, булганбаган булуттарды мекендеп, бактысына көз артышпайт башканын. Булганч нерсе канатына жокпаган, бузуклар, чыккынчылар чыкпаган, боюн таштайт намысына доо кетсе, бүркүттөрдүн өлүмүнө суктанам. Бүркүттөрдүн мындан башка да шумдуктуудай курч мүнөзү бар. Бүркүттөр балапанын учууга тарбиялоодо уясындагы мамыкты алып салып, ордуна учтуу таштарды коюп коюшат. Дагы эле учкандан коркуп жатса, тамак ташыганын токтотуп ачка коет. Баласы өзү учуп кетүүсүнө болгон аракетин жумшайт. Бүркүттөр тарп жебейт. Бүркүттөр өтө бийиктерде жашаганды жактырат. Күн чыга электе шаңшыганды жактырышат. А биз балдарыбызды тарбиялоодо аларды аяйбыз, өтө камкор болобуз. Ачка эмессиңби? Үшүгөн жоксуңбу? Кыйналган жоксуңбу? Оорубай жүрөсүңбү? деп ар дайым ойлойбуз. Баардык кылганыбыз алар үчүн болот. Туурабы? Мен жетпеген нерсеге балдарым жетсе, мен көргөн кыйынчылыктарды ушулар көрбөсө, дейбиз. Башка балдардан кем болбосун деп, телефондун жакшысын, кийимдин баалуусун алып беребиз. Колуна акча карматабыз. Жаны кыйналган оор түйшүккө жумшап, кара жумуш кылдырбайбыз. Албетте, баарыбыз эмес, бирок 70-80% адамдар ушундай тарбия берүүдөбүз. Акы төлөнгөн кымбат мектеп, даярдоо бала бакчасы, курстар, окуу жай деп 25 жашка чыкканча канатыбызга калкалайбыз. Өзүбүзгө карайлы, сизге келели. Сиздин ачка калган күндөрүңүз болгонбу? Кийимге жетпеген учур кездешти беле? Такыр тыйыны жок жүргөнсүзбү? Каалаган окууңузга окууга мүмкүнчүлүк болдубу? Окуп, бир жагынан иштеген мезгил өттүбү? Өзүбүзгө акчаны өзүбүз табыш керек экенин сездиңизби? Ушундай кыйынчылык адамды ойлонтот, курчутат, кыймыл аракет жасатат. Ананда мен жогоруда сүрөттөгөндөй бүркүт мүнөздүү болсок, адамдардын асылы болмок. Уул кыздарыбызды да бийиктикке умтулган, бийик жашаган бүркүт сымал тарбияласак демекчимин. Сенин көйгөйүң сенин ой жүгүртүүңдө. Дүйнөдө сезимди өзгөртүүдөн күчтүү эч нерсе жок. Мейли, чачыңдын түсүн, кийимдериңди, дарегиңди, жарандыгыңды өзгөрт. Күйөөңдү же жубайыңды, балким жөн гана сүйүктүүңдү алмаштыр. Башканы танда. Бирок сезимдериңдин түпкүрүн, жашоого болгон көз карашыңды, ойлоруңду өзгөртпөсөң, баары мурдагыдай кайрадан кайталана берет. Сен өзгөрдүң, бирок жашооңдун сырткы көрүнүшү гана өзгөрдү. А сезимдериңдин түпкүрүндө сен мурдагыдай элесиң. Андыктан түпкүрдөгү өзүңдү өзгөрт. Эгерде сен жашоодон эмнени кааласаң, өзүңдү өзгөрткүң келсе, бийик чокуларга жеткиң келсе, жаман калыптанып калган адаттардан арылгың келсе, күрөшүшүң керек. Күрөш ар убакта оор болот. Өз талантын эмнеге шыктуу экенин билбей жашап жаткандар көп. Билсе да аны өстүрүп, өрчүтүп, өнүктүрбөй жөн гана басып жүргөндөрүбүз канча. Бул жашоодо сен эмнеге шыктуу экениңди билип, анан аны тепкичтен тепкичке жогорулатуу ар бир күнүңө, жан дүйнөңө, жүрөгүңө, сезимдериңе бакыт тартуулайт. Ал бакыттын даамын тат. Түрдүү коркунучтар менен сазга батканда, сенин турмушуң бактысыз, күндөрүң көңүлсүз өтүп жатканда, өз жашооң, турмушуң үчүн күрөшкө чыксаң, күрөштү талыкпай улантсаң, сен көптөн бери күткөн бактылуу ирмемдер келе баштайт. Эгер сен өз жашооңдогу мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу үчүн күчтөнбөсөң, дагы деле мурдагы калыбыңда болсоң сынып каласың. Түрдүү адамдар сени каалагандай калчап ойной берет, пайдалана берет. Анан чиеленишкен турмуш жолдорунан чарчайсың, чаалыгасың. Бир күнү максаттарыңа чекит коюп, баарына колуңду шилтеп басып кетесиң. А бирок бул жарыкчылыкта жашоого сенин канча убактың калды?
дагы канча жыл, мезгил, күндөрдү көрүү бешенеңе жазылган. Баары белгисиз эмеспи? Көпчүлүгүбүз бизге жашоо тартуулаган сонун нерселерди пайдалана албай карп баратабыз. Жанып келе жаткан жалынды өзүбүз өчүрөбүз. Бул күндөрүбүзгө чейинки тагдырыбызга тартууланган сонун мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланбай, керемет ирмемдерди көрбөй, күйгүзүп, өрттөп, жок кыла берүү жетиштүү. Жаңы нерселердин, жакшы идеялардын жаратуучусу бол. Бул менин жашоом, бул менин күнүм. Ар бир күнү жеңишке, максаттарга, ийгиликтерге жетем десеңиз, баары өзүңүздүн колуңузда. Сени эч нерсе токтото албайт. Сен күчтүүсүң. Өзүңдү баамда. Качан өзүңдү баамдай баштаганыңда баардыгы өзгөргөнүн көрөсүң. Сенин дүйнө таанымың өзгөрүп жатканына таң каласың. Сен өзүңө бул менмин. Менде не керек болсо, анын баары бар деп айтып баштайсың. Сен жеңилбессиң. Сен күчтүүсүң. Сени эч нерсе токтото албайт.